Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Түштүк Кореядан Кыргызстанга 600дөн ашык унаа мыйзамсыз киргизилген. Коррупциялык схеманы унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери жана айдоочулар уюштурган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча схеманын негизинде жеке адамдар кузовтун жана кыймылдаткычтын айрым тетиктери деген шылтоо менен машинелерди алып келип жүрүшкөн. Бул аларга бажы төлөмдөрүн бир топ төмөндөтүүгө мүмкүндүк берген. Мындай унаалардын алгачкы документтери болгон эмес. Бирок унаа мекемесинин адистери аларды мыйзамсыз каттоого алышкан. Акыркы бир нече жылда бул схема менен өлкөгө 600дөн ашык унаа алынып келинип, бюджетке миллиондогон доллар зыян келтирилген. 4 адам кармалган, алардын 2 унаанын адистери болгон. Айткандын оозу, ыйлагандын көзү жаман демекчи. Нурпресс маалымат борбору цирктеги мыйзамсыз иштер боюнча буга чейин журналисттик иликтөө жүргүзүп жатканда Маданият министрлиги тарабынан маалымат алуу багытында бир топ тоскоолдуктарды жараткан жагдайлар болду. Бирок булардын былыгы ачылганы калды көрүнөт. Дегенибиз, Москва циркинен Кыргызстанга атайын суроо талап келиптир. Бул боюнча маселени жогорку кеңештин комитетинде депутат Гүлкан Молдобекова кабыргасынан койду. Ал цирктеги жасалма жарнамалар үчүн ким жооп берерине кызыкты. Анткени цирктин директору Рыскул Боронбаев суроолорго жооп бергенден качып жатканын белгиледи. Өз кезегинде Маданият министри Алтынбек Максутов министрликке дагы Москва циркинен кат келип, анын атынан билеттерди кимдер сатып жатканын тактап берүүнү суранганын айтты. Ошондой эле министр өлкөдө көптөгөн иш-чаралар болуп жаткандыктан баарын контролдоого адистер жетишпей жатканын айткан. Чындыгында эле жетишпей жатабы же бул ишке алардын баары аралашканбы деген суроо жаралат. Анткени балык башынан сасыйт дегендей, мындай оюнду 2-3 киши алып барбасы белгилүү. Ушул эле кышкы эс алууда Москва циркин жарнамалап билет сатылган. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргысы келбеген ата-энелер билеттин кымбаттыгына карабастан шартына карап балдарын жибергендер болгон. Бирок эч кандай Москванын артисттери эмес, Кыргызстандын эле артисттери өнөр көрсөтүшкөн. Бул боюнча биздин маалымат борбор жакында эле журналисттик иликтөө жүргүзүп, далилдери менен атайын репортаж даярдаган. Бул иш адаттагыдай айтылып кала береби же миллиондогон акчаны цирктин бюджетинен ала качкандар жазаланабы? Нурпресс маалымат борбору көз салып турмакчы. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жетекчилигине иш козголду. Ички иштер министрлиги университет өкмөттүн мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттерди даярдоо үчүн мамлекеттик билим берүү гранттары жөнүндө токтомду бузганын билдирди. Ага ылайык жогорку окуу жайларды бюджеттик негизде аяктаган бүтүрүүчүлөр өз адистиги менен 2-3 жылдан кем эмес убакытта мамлекеттик мекемелерде иштеп бериши керек. Бул айрыкча медициналык, педагогикалык адистикти бүтүргөндөргө көбүрөөк тиешелүү болуп саналат. Эгерде бүтүрүүчү окуу жай жиберген мекемеде өз адистиги менен иштөөдөн баш тартса, анда аны даярдоого кеткен чыгымды ошол окуу жайга төлөп берүүгө милдеттүү болот. Улуттук университетте бул талап одоно бузулуп, аймактарга бөлүштүрүлгөн бүтүрүүчүлөрдүн эмгек процесси көзөмөлгө алынган эмес. Натыйжада бүтүрүүчүлөр окуу жай жөнөткөн жактарга барбай, башка мекемелерде, башка кесипте иштеп келишкен. Мындай фактылар Талас, Ысык Көл, Чүй облустарынын айрым билим берүү мекемелеринде катталган. Бүтүрүүчүлөр ошол эле учурда окуу жай жөнөткөн мекеме менен тымызын келишим түзүп, эмгек китепчелерин жасатып коюшканда, анын негизинде дипломдорун алышкан. Алардын мындай кыянаттыгынан мамлекет бир жылда 2 миллион 71 миң сомдон ашык зыян тарткан. Учурда ИИМдин кылмыш иликтөө башкармалыгы башка жогорку окуу жайларга да текшерүү жүргүзүп жатканын маалымдады. Кыргызстанда 9 балдан жогору жер силкинүү болсо кыйроолорго алып келет. Курулуш агенттиктин сертификациясынан өткөн көп кабаттуу үйлөр 8-9 балдык жер титирөөгө туруштук бере алат экен. Бул боюнча жогорку кеңештин комитетинде архитектура агенттигинин директорунун орун басары Талантбек Иманакун уулу билдирди. Ал эми 7-8 балга ылайыкталып курулган үйлөр 4 балдык жер силкинүүдө урап кала турган болсо, ким салса башы менен жооп берерин кошумчалады. Ошол эле учурда өткөн жылдын жаз айында Туркиядагы катуу жер титирөөдөн кийин түзүлгөн комиссия 234 турак жайдын сейсмикалык коопсуздугу текшерилип, анын 24-ü жашаганга болбойт деп тапкан.
Алардын көбү эски үйлөр. Эске салсак, Кыргызстандын тарыхындагы адам өмүрү кыйылган эң катуу зилзала 1911-жылы Кеминде болгон. Бул кырсык дүйнөлүк деңгээлде да эң коркунучтуу окуялардын катарына кирген. Күчү 10-11 балга жеткен жер титирөөдөн 500гө жакын адам каза болгон. 2008-жылы октябрда Алайдын Нура айылында 8 балга жеткен зилзала 75 адамдын өмүрүн алган. УКМКнын 9-чу кызматынын командасы атайын бөлүкчөлөр арасында дүйнө чемпионатына катышат. Иш-чара 3-7 февраль күндөрү Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында атайын багыттагы кызматтар арасында өтөт. Мелдешке дүйнөнүн 50 өлкөсүнөн 85тен ашык команда катышат. Чемпионатка катышуу спецназдын жоокерлери үчүн башка өлкөлөрдөн келген кесиптештери менен өз өнөрлөрүн көрсөтүү жана тажрыйба алмашуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болуп саналат, дейт комитет. Белгилеп кетсек, мындай иш-чарага 9-чу кызматтын командасы 2022-2023 жылдар катышып, ал жерде эң күчтүү 10 команданын катарына кирип, эң татаал тоскоолдуктардын биринде 2 жолу 3-орунга ээ болушкан. Нурпресстин маалыматтарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.